Райондук сотунун судьясы шалакылык, кайдыгерлик мамиле жасаган менин кызымачы. Соттордун адилетсиздигин айтып жаткан Тинатен Катаганова, кулак мурду кесилген келиндин апасы. Ал кызынын чуулгандуу окуяга чейинки деле сабалап, ур токмок жеп жүргөнүн чыркырап милицияга, сотторго чейин кайрылып жүрүшкөнүн айтууда. Бирок кызынын мурунку күйөөсүнө бир нече себептер менен чара көрүлбөй келген. Соттобой койгон ал зөөкүрдү бардык. Көк аласы да чыккан, повреждениясын баары чыккан, карабай койду, кой берип койду. Экинчи жолу ошол эле жылдын январь айында кызымды зордуктаган. Аны деген Токтомаматов деген Сокулук районунун сотунун судьясы дагы карап, анан кийин бул деген подписка не выезде берип койгонда, бул жүрө берет, отпечатка кылып ровдага барып коет деп. Ровдага биз кайрылганбыз. Бияктан следовательдер да иштеген жок. Ровдунун милиционерлери да кайдыгерлик мамиле кылды. Чүй облустук сотунун судьялары бул окуяга түшүндүрмө берди. Айтымдарында келин кайрылганда такыр жоопсуз калган эмес. Ушул жылдын жазында алгач сот отуруму болгон. Бирок себептерден улам сот жылдырылып келген. 4 жолу которулуп дайындалып атат соттук отурум. Жана айтылган себептер менен биринчисинде жабырлануучу келбей, анан кийинкисинде адвокат келбейт, анан жабырлануучу дагы, анан айыпталуучу өзү да келбей калганда. Анан негизи соттук отурумда баары тең тараптар келгенден кийин тийиштүү соттук отурум катышуучулар баары толук катышканда гана майнысы менен караса болот да, процессуалдык нарушение болуп калышы мүмкүн. Адвокаты келбей, же жабырлануучу келбей, тем более кошумча маалыматтарды айтып коюш керек. Бул иш апелляциялык даттануу негизинде гана каралганда жабырлануучунун. Соттор өз убагында ишин аткарган, бирок коомчулук билип-билбей судьяларды күнөөлөдү. Себеби иш тыкыр каралган. Андыктан судьялар түшүндүрмө берип, такталган маалыматка ишенүүгө чакырат. Коомчулукка жайылган маалымат жана коомчулуктун элдердин ошо 4 ай бою карабай создуктурган деген себептерин билбей ар түрлүү сот системасына карата терс маалымат, комментарийлер кетип атат да. Кандай себептер менен 4 ай бою каралбай келгени боюнча элге билдирип коелу деп чыгып атабыз. Мурдагы аялын кескилеген жаран азыр камакта. Буга чейинки жоруктарына коюлган кылмыш жазалары өзгөртүлүп, 8 жыл эркинен ажыратылган. Телегайтелив, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.